Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен ата энеге урмат көргөзүү жөнүндө сөйлөшкүм келип атат. Адамзат пендесинин жашоосунда ата эненин ролу өтө чоң. Аны баардык момун мусулмандар билесиздер. Анын ордун эч ким тартып ала албайт, жокко чыгара да албайт. Ата энеңдин өзүң тандай албайсың. Аны Аллах Таала тандап бергендикти да баалуу болсо керек. Ата аска тоо, эне болсо оргуган булак. Бала экөөнү тең шам чырак деп бабаларыбыз тегин жерден айтпаган чыгаар. Ыйык Куранда ата жана эне көп учурда чогуу эскерилип, аларга жакшы мамиле кылуу буйрулган. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва бил валидайни. Ата энеңерге ихсанан, туугандарыңыздарга, ва базил курба, жакындарыңыздарга, вал ятама, жетимдерге, вал масакин, кедейлерге, вал жари зил курба, жакын туугандарга, вал жарил жунуб, жана коңшуларга жана тууган эмес кошунага, ва сахибил бил жамби, кесиптеш жолдошко, ва ибни сабили, ва ма малакат иманакум, жалоочуга жана кол алдыңыздарга иштеген адамдарга жакшы мамиле кылгыла деп Курани Каримдин Ниса сүрөсүндө Аллах Таала бизге буйруп атат. Урматтуу момун мусулмандар, ушул айтылып кеткен адамдардын баарына жакшы мамиле кылыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.